урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич ушу аялдарды колдоп, мен өзүм кыздарымды деле жалгыз өстүрдүм эле. Эми ушу балдарым кызымдын эки кызын аманат кылып кетти эле мага. Ушул кыздар жашоодон бир мендей болуп кыйналбай, мамасындай болуп кыйналбай, жашоо шартын оңдоп, ушул аманатын аткарып коеюн деп кайрылып атам. Колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Башпа негиле ушулар көчөдө калбай, жашоодон өз ордуларын таап, бир кесипке ээ болуп, бактылуу болушса деген эле оюм бар. Кайрылбайт деле болчумун, бирок айла жок болуп калды. Кызымдын каза болгонуна 50 күн болду бүгүн. Сөөгү бир тууганымдын үйүнөн чыкты. Мен ушунда билдим үй жоктун немеси кандай болорун. Анан балдарымды ошол күндү көрбөсүн, ушу эки кызды аманат кылып кетти эле. Ушу эки кыз үчүн айла жок кайрылууга туура келип атат. Колуңуздардан келсе жардамдашып коюңуздар. 46 жыл медик болуп иштедим. Анан ушул 92-жылга чейин медиктерге үй берилип аткан убакта, мен очередке жетип калган убакта токтоп калды. Союз тарап кетти. Андан бери деле жерге деле очередке турганбыз, жер деле ала алган жокпуз.